Дагы жол кутмантаңыздар менен күндүн деми биз менен биз сапарыбызды таңкы мейман түрмөң менен улантабыз. Биздин мейманыбыз бар. Энергетика тармагындагы талдоочу Алтынай Абдыкеримова менен энергетикадагы инвестициялык мүмкүнчүлүктөр жөнүндө кеп кылабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы? Сизге чоң рахмат. Эфирибизге келгениңизге алгач эле сурообуз мындай болсун. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын кайра жаралуучу энергия тармагында инвестициялык мүмкүнчүлүктөр кандай? Кандай жаңылыктар менен бизге келдиңиз? Бүгүнкү күндө кайра жаратуучу энергия боюнча инвестиция абдан чоң. Биздин министрлик мыйзам түрүндө дагы абдан жакшы бизге шарттарды түзүп берди. Анткени өзү мындай налог жагынан дагы, салык жагынан дагы абдан жеңилдетүүлөрдү көп кылып берди. Келип эле инвестицияны салып салгыла бүт шарттардын баары тең түзүлгөн бүгүн. Бирок дүйнөдөгү кризистин баары буга каршы болот экен. Биз деген өзүбүз шарт түзгөндө дагы бирок башка чет мамлекеттеги акыбалга биз түздө-түз байланышпыз. Ошон үчүн бүгүн акыбал ошого байланыштуу болгондо инвесторлор дагы кооптуу болуп турат да. Башка шарттарды карап, биздин гана шартты карабай, бул бүт континенттин баарын тең каралат экен. Ошон үчүн Алар негизги кызыгуусу эмнеде? ГЭСтерде же электр энергиясынын альтернативдүү булактарын? Инвесторлордун негизги өзлөрүнүн кызыкчылыгы албетте көбүрөөк пайда табуу. Энергетика деген абдан жакшы бир бизнестин бири деп эсептелинет. Инвестицияга абдан туруктуу да бул. Андан тышкары ГЭС боюнча гидроэнергетика туруктуу энергетиканын катарына кирет. Мындай суроо, башка өлкөлөрдө альтернативдүү энергиянын потенциалын кантип колдонушат? Биз аларды эмнени үйрөнсөк болот, эмнелерди ала алабыз Кыргызстан үчүн? Кошуна мамлекеттерден карасак болот, чет Европа тараптан карасак болот. Алардын баары тең бүгүн ошого кайра жаралуучуларга өтүп атат. 25-жылга чейин деп өзүлөрүнө стратегический план коюшкан. Которулуп кетиш керек, ТЭЦ жабыш керек деген пландарды коюшкан мамлекеттер бар. Казакстанда Париждеги келишимге кол коюлган бир гана Казакстан эмес, бирок мен жакын кошуналардын биринен бул парниковый газдан каршы болуп деп, анан CO2дан выделениялар келбейт деп, баары тең не будет выделяться деп, ошого көбүнчө басым кылып атат. Эми биз жаратылышты аюу коргоо мамиле менен кылышыбыз керек да. Буга чейин эми колубуздан келген менен биздин ученыйлар деп коеюн, ошолордун баарын ойлоп таап берген нерсе менен кылдык да. Бирок бул менен технология турган жок ордунда. Алдыга жылып, жаңы шарттар түзүлүп, жаңы идеялар келип, анан ошого биз багыт алып аткан күндөрдүн биринде турат да. Кыргызстанда дагы бул планга, стратегияга коюлган. Биз ошого дагы өтүшүбүз керек. Ондон 10% бул выработкадан кайра жаралуучу булактарга өтүш керек экен. Андан бирине бул шамал, бул күн булагы жана малый ГЭС, чакан ГЭСтер да. Ошо шамал менен же күн менен станциялар бизде мүмкүнбү? Толугу менен мүмкүн. Бизде кайсы аймактарда эгер? Анын баары тең изилдениш керек, изилдениш керек, ооба. Бирок изилденген жерлер да бар. Бүгүнкү күндө министрликтардан дагы берилген күбөлүктөр бар, кайсыл жерге салынса болот деп ички инвесторлор, Кыргызстандагы жергиликтүү инвесторлор баары тең өзлөрү алышып, өзлөрү изилдешип, биздин энергетик тармагында мындай мамлекеттик чөйрөдө иштебеген, бирок өзү менен өзү ушинтип иштеп инвестиция кылган чарбачылар, алардын баары тең алышты. Өзлөрүнө күбөлүктөрүн да ачты, бизнес планын да кылышты. Көрөбүз алдыда. Ал эми бир күндө салынып калбайт, 2 күндө салынып калбайт. Ага жок дегенде, бери дегенде 3-4 жыл керек. Мындай суроода кийинки убактарда көп угуп калдык, өлкөбүздө атомдук электростанция курулуш керек, курбасак болбойт депчи. Бул биз үчүн абдан зарыл нерсеби? Бул кооптуу эмеспи? Курулуш керекпи, сиздин жеке пикириңиз? Жеке пикирим, биринчи изилделиш керек, кайсыл жерде, кандайынан болуп, анан кайсыл түрү менен. Атомдук станциянын түрлөрү көп абдан, реакторлордун түрлөрү көп. Мен өзүм энергетиканын бүткөндөн кийин Росатомдо мен аны кыргызча которо албайм, сразу современные требования
при эксплуатация атомной энергетики дегенди окугам. Ошондуктан мен аны эмнеге окугум, мен аны бияка келип салып алайын деген окуган жокмун атомный станцияны. Мен деген өзүбүзгө билиш үчүн, энергетик болгондон кийин энергетиканын бүт тармагын билиш үчүн. Анан атомдун кереги барбы, кереги жокпу деп аны биз айта албайбыз. Бирок атомный энергетика бул туруктуу энергетиканын эң биринчи бүгүнкү күндө эң биринчилигинен. Анан экологияга зыян келтирбегени иштеп турган маалында. Мындай суроода сиз изилдеп көрүнүп атпайсызбы? Ушул кайсы регионго дал келет экен? Сиздин оюңузча. Эми азыр аны айтыш оор. Конечно, пландарда бар. Буну биринчи деген жергиликтүү калк менен аларды биринчи түшүнүктөрүн жүргүзүп, аны ошондой кылып айтыш керек. Анткени элдер деген көп билбей эле акыркы учурларда азыр бул регионго десең, ошол региондогулар туура эмес кабыл алат, ал регион туура эмес кабыл алат. Ошон үчүн бул нерсени аябай кылдаттык менен кылыш керек. Анан ошол жактан муну түшүнүктөр жүргүзүп, жана эң биринчи менимче биздин өзүбүздүн адистерди биринчи окутуш керек. Анан кийин уже ушул тармакты алсак болот. Анткени Казакстанда 2010-жылдан баштап ушул тармакты катуу багытты алып, анан бүгүнкү күндө алар 2000ден ашуун өзлөрүнүн адистерин окутуп бүтүрүп, магистратурага Японияга жиберип, анан ошол жерде өзлөрүнүн филиалдарын ачып, окуучу университеттердин алар толугу менен даяр деп мен ишенем да. Бизде менин билишимче саналуу эле кишилер эле билет. Ал киши менен биз атомдук станция салабыз деп айта албайм. Түшүнүктүү. Коомдо баягы жашоодо көп эле кездешет го, биз свет өзүбүздөн чыгып атса, энергия өзүбүздөн болсо эмнеге үнөмдөйбүз депчи. Бирок ошентсе дагы суу ресурстарына абдан бай болгон ошо Кыргызстанда эмнеге ушул абоненттерди деги эле жарандарды үнөмдөөгө чакырып келет? Бардык нерсе түгөнөт да. Түгөнбөгөн нерсе жок да, туурабы? Суда түгөнөт, көмүрдө түгөнөт, нефтте түгөнөт, бардыгы түгөнөт. Ошон үчүн анын баарын ошончолук жаратылышка зыянын келтирбеш үчүн азыр турган кебетеси менен сактап калып, ошону көпкө чейин үнөмдөп кылсак болот да, ошондо ошого чакырышат. Мисалы үчүн выработка бүгүн көп болуп аткан менен биз аны үйдөн күйгүзүп коюп сетти басып кетебиз. Эшиктерден болсо жанагындай чоң супермаркеттерди кооздоп түнкү 3кө чейин жүрө беребиз. Кээде борбор калабызда деле күйүп жанып турганын көрөбүз. Анан ошонун баары тең үнөмдөөгө келсе, бизге дагы көбүрөөк кандай жакшыраак болот эле да. Өзүбүзгө дагы ошончолук износ оборудования дегендей гэстерде ошонун баары тең канча бир жылга дагы бизге өзүбүзгө дагы калат болчу да. Үнөмдөөгө келиш керек. Биз бунун баарын тең мынтип шалакылык менен колдонгонго өзүбүзгө эле зыян болот. Келечектеги муунга зыян болот. Биз мына кичинекей кезде үнөмдөчүбүз, төрк үйгө, конок үйгө кирсең, күйгүзөсүң, чыгып барат, өчүрөсүң, өчүрбөй калсаң апаң артыңан кубалап келип өчүрөт. Керек болсо телевизорду саясың, көрөсүң, дароо өчүрөсүң. Ошонун баары үнөмдөө экен да. Албетте, мен өзүм атам аябай үйрөткөн. Атам келатканда унутуп калсам, светти чуркап барып өчүрүп койчумун. Жакшы. Сиз Кыргызстандагы аялдардын ассоциациясынын негиздөөчүсү жана жетекчиси экениңизди билебиз. Эмнеден улам бул бирикме түзүлгөн? Бул ассоциация бизге эмнени бере алат? Бул ассоциацияны эмнени үйрөнсөк болот? Бул ассоциацияны билесизби, мен 2 жыл мурун эле мындай болжол менен дейин ойлоп калгамда ичименчи, анткени мен ошо энергетика тармагында иштейм. Анан ошол жерден күндө иштеп атып, иш жүзүндө көрөсүң да, кандай болуп атканын. Жаш муундар жок. Алардын арасынан бар болсо да, ошолордун арасынан деле кыз көрбөйсүң да. Жаш кыздардан, мисалы үчүн ошол жерде иштеп аткан, мен көргөн жокмун. Анан ойлондум да, мурунку эжелер бар, мурда иштеп окуп калгандардан анан ойлондум, жетишсиздик болду. Жумушка алыш керек болот. Мен жаштарды үйрөткүм келип атат. Анан жашты өзүмдүн билингенин, аябай деле көп нерсени билбейм дейм, өзүмө айтам да, бирок ошону да бирөөгө үмүттүп, өзүмө андай десем, ученик алып ушинтиктен келген да, абдан анан жок болгондуктан анан ойлонуп мен уже билдим. Изилдедик, статистиканы карадык. 2017-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин 88 гана кыз КТУну бизден технический университетте энергетика тармагын бүткөн экен. Бул 5 жылдын ичинде 88 кыз. Анын ичинен канчасы үй бүлө куруп кетет, иштебей коет. Туурабы? Анан бир 50% эле алып коебуз. Ошондо 40 дагы алдыга 5 жыл башка кыздар бүткүчө, булар биздин кадр келечектеги ушулар эле экен деп ойлодум да. Анан
Ошол жерден анан кийин биз көбүрөөк көңүл булак дедик да, келечектеги кадрларды биринчи өстүрүшүбүз керек. Анткени кадрдын баары тең азыр ал жерде престижный эмес да, баары тең менеджер, анан дагы бирдеке ушундай, ошол престижный. А энергетик дегенде бул нерсеге кызыгуу жок, анткени мындай көбүнчө мындай информация жок да. Абитуриенттерге информация жок көбүнчөсүн. Мен эмне гест иштемек белем, мен эмне моментип коктим менен чыкмак белем деген ойда. Андай эмес да. Ал жакта канча жумуш жатат ага? Сон буну деген международный уровеньге чыгарса болот абдан жакшы кылып. Анан биз ушуну алдык. Биринчиден бул жаңы муунду тартыш үчүн энергетика тармагына, анын ичинен кыздарды. Экинчиден азыркы күндө иштеп жаткан энерго тармактагы иштеп жаткан аялдарга көбүрөөк көңүл буруу. Анткени аларга мыйзамда деле жазылган эмес, энергетиканы өзлөрүнүн ичинде деген эч кандай айырмалоо жок. Эркектер мындай иштеш керек, аялдар мындай иштеш керек деп, бирок бир да аял киши ал жерде руководитель, директор, министрдин жардамчысы болгон эмес. Тарыхта болгон эмес ушундай нерсе, эмнеге болгон эмес. Анткени ал аял кишилерге дайыма көңүл бурулган эмес. Ушундай кадр эмелерди көтөргөн эмес. Ошон үчүн мен айтпаймынбы, акырында бара-бара жок болуп баратат аял киши ал жерде. Бирок аял киши деген эң көп колдонгон энергетика менен, энергия менен, суу менен бул аялдар. Алар тамак жасайт, алар балдарына кам көрүп, иштерин жууйт, кирин жууйт дегендей да. Бул көйгөйдү көбүнчө айымдар түшүнөт дейсизби? Буну айымдар да үнөмдө көйгөдө айымдар чакырат дегендей. Мен ойлойм, буну эгерде энергетикада көбүрөөк айымдар иштесе, бул абдан сонун болот. Өсүш болот, э? Сонун болот. Сизге чоң рахмат, маегиңизге. Ийгиликтерди каалайбыз. Алтынай Рысбековна, сиз айткандай сонун пландар бар экен, чын эле айымдарга колдоо көрсөтүп, жана энергетика тармагында бизге маалыматтар жеткирип бар болуңуз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу теле